Mamleketlik катчынын президенттик кеңсеси. Чоң рахмат, Ларри. Швейцариянын Кооз Давос шаарына кайтып келгениме жана көптөгөн кадыр барктуу бизнес лидерлерине, көптөгөн досторго, бир нече душмандарга кайрылганыма абдан кубанычтамын. Европанын айрым жерлерин чындыгында таануу мүмкүн эмес. Аларды таануу мүмкүн эмес. Биз бул жөнүндө талаша алабыз, бирок талаш жок. Достор ар кайсы жерлерден кайтып келишет. Мен эч кимди кемсинтип, тааныбайм деп айткым келбейт. Жана бул жакшы жагынан эмес, бул абдан терс жагынан. Мен Европаны жакшы көрөм жана Европанын жакшы жакка кетишин каалайм, бирок ал туура багытта бараткан жок. Бул эбегейсиз зор, коопсуз эмес арал. Чындыгында, Батыш жарым шардын түндүк чек арасындагы Түндүк Американын бир бөлүгү. Бул биздин аймак. Демек, бул Америка Кошмо Штаттарынын улуттук коопсуздугунун негизги кызыкчылыгы. Чындыгында биздин саясатыбыз жүздөгөн жылдар бою тышкы коркунучтардын биздин жарым шарга киришине жол бербөө болгон. Жана биз муну абдан ийгиликтүү аткардык. Биз азыркыдан күчтүү эч качан болгон эмеспиз. Ошондуктан Америка президенттери Гренландияны сатып алууга аракет кылышкан. Бул жердин бул зор массасын, муздун бул зор бөлүгүн коргой турган, аны өнүктүрүп, жакшырта турган жана аны Европа үчүн жакшы, Европа үчүн коопсуз жана биз үчүн жакшы кыла турган жалгыз Кошмо Штаттар. Ошондуктан мен Кошмо Штаттардын Гренландияны сатып алуусун дагы бир жолу талкуулоо боюнча дароо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү көздөп жатам. Анткени биз тарыхыбызда көптөгөн башка аймактарды сатып алганбыз. Анткени Европа мамлекеттеринин көбү алар сатып алышты. Анда эч кандай жаман нерсе жок. Эгерде мен ашыкча күч жана күч колдонууну чечпесем, биз эч нерсе ала албайбыз. Анткени биз чындыгында токтотууга мүмкүн эмес болмокпуз. Бирок мен андай кылбайм. Макул, азыр баары жакшы деп жатышат. Бул балким мен айткан эң чоң билдирүү. Анткени адамдар мен күч колдоном деп ойлошкон. Мен күч колдонууга тийиш эмесмин. Мен күч колдонууну каалабайм. Мен күч колдонбойм. Бирок НАТОнун көйгөйү. Биз алар үчүн 100% болобуз. Бирок мен алар биз үчүн ошол жерде болоруна ишенбейм. Эгер биз аларга чалсак, мырзалар, бизге кол салуу болуп жатат. Бизге тигил же бул мамлекет кол салууда. Мен алардын баарын абдан жакшы билем. Мен алар ошол жерде болоруна ишенбейм. Мен биз алар үчүн ошол жерде болорубузду билем. Мен алар биз үчүн ошол жерде болоруна ишенбейм. Биз алтын күмбөз куруп жатабыз. Ал өзүнүн табияты боюнча эле Канаданы коргойт. Канада бизден көп бекер нерселерди алат. Айтмакчы, алар да ыраазы болушу керек. Бирок алар андай эмес. Мен кечээ сиздин премьер-министриңизди көрдүм. Ал анчалык ыраазы болгон жок. Муну эсиңизге алыңыз. Кийинки жолу билдирүүлөрүңүздү жасаганда